Мендемде суроо бар эле, мына чалгындоо деп атасыздар. Чалгындоо бир канча убакка берилет? Чек барбы? Негизинен Алазимович, чалгындоо бир убактылуу убакытка берилип, бирок баягы аны узартып берүү боюнча эч кандай мындай норма жок экен да. Ар кандай себептер менен узартып берүүгө мүмкүнчүлүк болуп келген. Ошон үчүн 10 жылдан бери чалгындоо жумушу 20 жылга чейин созулуп атат да. Аны азыр сиз айткандай биз ошого норма киргизген атабыз. Определенный строгий срок. Чалгындоонуку дагы, поисктики дагы, разработканыкы дагы ошого проектке жараша кете тургандай кылып норманы иштеп атышат, ошону киргизебиз да. Госкомитеттин өкүлчүлүгү жыл сайын отчет алат да, канча жолу барып текшерип келиптир жеринде кызыл омполду буга чейин? 9 жылда. Ал Азимович, биз регулятивный орган. Биз неплановый бир эле жолу барып текшердик. Кат негизинде. Качан? Быйылкы жылы как раз марттарда. Силер кимсиңер? Экотехинспекция, Жунуш. Жыл сайын лицензиялык милдеттемен аткарганга силерге келиш керек да. Отчет берет да Госкомитетке. Кабинетте отуруп кабыл ала бергенсиңер баарын. Регулятивный орган болуп калыптырбыз, Ал Азимович. Биз отчет алабыз. Бирок биз кат жөнөттүрүп, экотехинспекция барып көзөмөлдөйт. Анда мына бир өтө авторитеттүү бир маалымат кызматында азыр видео тасма таратылып жүрөт да. Ушул чалгындоо иштери жүргүзүлгөндүн кесепетинен 3500 тонна уран көрүү пайда болду деп. Канчалык чындык ошол? Запаста 3,5 миң тонна бар бүгүнкү күндө уран. Уран калдык көрүү пайда болду деп атам мен сизге. Андай маселе жок. Сиз ошону көрдүңүзбү? BBC'де жүрөт. Жана сиз Ал Азимович, скважинаны бурут этип булар разведка кылат да, ошол жерде айтылып атат да бул жерде. Ошону айтып атат. Барбы жок? скважина планда бар, бирок калдык сактагыч жок. Эме технологический проба алынган жердин карьери бар. Ошол жерде мына тасмада жүрөт, көл пайда болуптур, бир имарат курулуптур. Чалгындоо болуп атканда эле имаратка ким уруксат берди курганга ал жерге? Муну да эле карап көрөбүз, Ал Азимович. Лагерь бар. Могу калдык сактагыч эмес, бул отстойник негизи. Бул оборотный сууга, баягы сепараторго жүрөтүнчү. Атайын скважина урдурулган бул жакта. Имаратты кантип курду алар анда? Это разведочный лагерь деп коет. Капитальный эле болуп атат ал жерде, палатка эмес. Туура ушул комиссия алкагында ушул маселени көтөрөбүз биз. Себеби ушундай болуп калыптыр да, бар да, мындай биздин подозрениябыз. Мен ошон үчүн сурап аттам, отчет алганда текшерип койдуңарбы депчи. Биз объектке мындай бара албайбыз да. Эми баргыла да силер жооп берип атпайсыңар. Лицензия бергенден текшергиле да анычы. Текшеребиз. Анан мына ошол жогоруда да айтылып кетти, ошолорду эми ким калыбына келтирет эмичи? Ошончо акча кетириптир. Көлмөнү ким жок кылат? Мүмкүн ал жерде аябай высокийди радиационный фон. Өздөрү кылат, өздөрү. Компания рекультивация кылат. Сиз кепилдик аласызбы ошого, өздөрү кылат деп? Ооба, алабыз, себеби рекультивный счет акчасы бар. Атайын счетко төккөн акчасы бар экен, ошол акчанын негизинде өздөрү жасап бериш керек экен. Мына жогоруда айтып кеттиңиздер, мен эсептеп көрсөм бир 50 миллион доллардай сырт жактан акча келиптир бүгүнкү күндө, Миң куш деп атабыз, Кажисай дагы сурап атыптырсыздар. Абдан көп акча келип атат да, мына ушул акчанын пайдаланышы ким көзөмөлдөп атат? Грант. Атайын МЧСте агентство по обращению в хвостохранилище бар. Эгерде Кыргызстандын алкагында проект ошол министрликтин өзүнүн күчү менен же ошондо түзүлгөн проекттик группа менен иштетилсе, алар көзөмөлдөйт. Кээ бир проекттерди ошо институттар, каржы институттары өздөрү каржылап, өздөрү контролдойт, өздөрү бүтүргөндөр да бар. Евразийский ким көзөмөлдөп атат? Евразийский Норус Россия тарабы көзөмөлдөйт. Тендерди да өздөрү өткөзөт. Ооба. Заказчикти өздөрүнөн, подрядчикти өздөрүнөн.
сапатына жоопкерчилик алабы ошонун? Рекультивация, реабилитация болгондо. Сапатын эми азыр кабыл алганда карашат да сөзсүз. 5-10 жылдан кийин кайра бул проблема келбейби ушу миллиардтаган акча жоготкондон кийин? Эми тапшырганда сапатын кабыл алгандар айтат да. Тендер өткөзгөндөр дагы ошону караш керек деп айтат элем да азыр. Ким жүргүзүп атат? Мисалы үчүн кайсы компания жүргүзүп атат бүгүн? Эмнени? Рекультивацияны. Миңгушта ким жүргүзүп атат? Росатом, Кажысайда. заказчик, Росрау деген өзүнүн дочерний компаниясы, ошол государственный, ошолор подрядчик. Котбек элчи ушуга дагы өзгөчө көңүл бөлүп бүгүнтөн карап коюңуздар. Анан эртең рекультивация бүттү деп миллиардтаган жүздөгөн миллион долларды жок кылып алып туруп 10 жылдан кийин кайра проблема чыкса кайра ушунун дагы артынан жүрбөйлү да. Анан азыртан мына сапатын карашыбыз керек, ошо кандай рекультивация болуп атат, эмне болуп атканын. Ана 50-60 жылдан кийин дагы болгон бүгүнкүгө чейин кесепетинен кутула албай жүрүп, анан ушундай кейпин кийбейли. Кийинки уран боюнча мындай дагы айтайын, онкология боюнча канча ошол өрөөндө изилденди? Канча киши ооруйт экен? Биз азыр Алгар Азимович Үскөл боюнча азыр Үскөл областындагы Үскөл балыкчы, анан Кочкор, анан Берки Тоң району боюнча азыр маалыматтарды изилдеп атабыз. Бирок мындай карап көрсөк, негизи ошо онкология боюнча көрсөткүчтөр түшүп атыптыр да. Анан биз азыр максат коюп атабыз. Мисалы азыр рудалар тышында эле турбайбы, ачык. Азыр кезгелдеги маалда кандай зыян келтирип атат? Негизи биздин норма боюнча ошол уран турган жер менен населенный пункт не менее 1 километр болуш керек экен. Азыр күндө факт 8 да. Азыр ошонун баарын биз толук карап, анан бир статистиканын негизинде айтып беребиз да. 10 секунд. Так айтып коюш керек ошончо. Анан айтайын дегенде мына биринчилерден болуп айттык эле 1 ай мурда элечи. Ошондо эле сразу чара көргөнүңүздөрдөн мүмкүн эл көчөгө чыкпайт эле мондайчы. Анан эми позиция уже так болуп калды, ал деген толук токтотулуш. Сунуштарды эске Урматтуу алыңыздар. Азимович, туура айтып атасыз. Өкмөт тарабынан кечүүгү бар деп биз дагы эсептейбиз. Бирок мыйзамдуу жагын карай турган болсок, бүгүнкү күндө моундай азыркыдай талап менен чыгууга эч кандай неме жок болчу да. Себеби дегенде өзүңүз туура билесиз, жакшы билесиз да, туура түшүнөсүз. Разработка кылуу боюнча жана айткандай уруксат кагаздары эч кимде жок болчу, лицензия жок болчу да. Эч бул маселе азыр эмнеге мындай мушрит этилип кетилгени, бул жасалган разведканын негизинде ошонун жыйынтыгы, анан комиссиянын ишинин жыйынтыгын элге обсуждениеге алып чыкканда ушул маселелер чыкты да. Анан токтотууга сиз айткандай мүмкүн бир аз кечирээк мүмкүн чечим кабыл алынгандыр. Рахмат. Рахмат.